Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов жана секретариат борборунун жетекчиси Рыскелди Шамиев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы, мырзалар, биздин студияга куш келиптирсиңер. Мына мен жогоруда айтып өткөндөй, Замандаш партиясынын өкүлдөрү партия эмнегедир бир кезде абдан бир чоң, күчтүү болуп чыгып, жергиликтүү бийликтердин бир күч курамдарына кирип, андан кийин эмнегедир дүүртү кичине басаңдап кеткенсиди. Мунун себеби эмнеде? Негизи эле бүгүнкү партиянын абалы жөнүндө биздин коомчулукка азын улак айтып берсеңиздер, анткени биздин көрүүчүлөрдөн дагы көбүнчө суроолор келгенде Замандаш партиясынын бүгүнкү абалы жана эмне үчүн партия көп ачыкка чыкпай калды деген суроолорун да берген учурлар болот. Анда эмесе сөз сиздерде. Рахмат, алгач өзүмдү сизге, ушу сиздин жалпы жамаатка терең ыраазычылык билдиргим келет, себеби ушу партия тууралуу маек куруп кеп кылалы деп атасыз. Эми Замандаш партиясын алгач 2003 жылы ассоциация болуп түзүлгөн. Ошо мигранттардын курамынан ошо мигранттарга жардам иретинде максат болсун деп анан ассоциация деп түптөлгөн. Аны ошо элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон Өмөрахунов Муктар Сүйнөлиевич өзү негиздеп кеткен да. Анан 2007 жылы айтор ошо коомдук башталышта уюм мигранттардын жалпы маселесин мамлекет деңгээлге көтөрө албайт экен. Буга бийликке келиш керек экен. Бийликке келүүнүн бир эле жолу бар болчу, бул партия болчу. Анан 2007 жылы Замандаш деген партия түптөлгөн. Ортодо мына 2011 жылы капысынан кырсык болуп Муктар агабыздан айрылдык. Андан кийин 2012 жылы ушу өткөн мезгилде сиз айткандай Замандаштын катарынан 740 депутат болгон жергиликтүү кеңештерге. Андан улам 2015 жылы парламенттик шайлоо болду. Анын жыйынтыгында тилекке каршы Замандаш утулганга туура келди. Себеби анын бир нече себептери бар. Анын азыр мына ачыктаганга туура келип атат. Биринчи ушу Замандаш партиясын 2015 жылы ар кандай саясий күчтөр ичинен талкалаганга аракет кылышты. Экинчи себеп ушу Замандашты 2015 жылы парламентке алып келбеген күчтөр пайда болду. Анан үчүнчү негизги себеп бул ушу каражат болду да. Анткени каражат дегеним айтканым, мына азыр парламентте кандай партиялар отурганын баарыбыз билебиз. Биз деле эмес, баардык элдин баары айтып атпайбы, олигархтык парламент болуп калды деп, акчанын күчү менен келди деп. Айтор ушу 2015 жыл парламенттик шайлоодо Замандаш бир тыйын коротпостон 50 000 адамдын добушун алды да. Бул ушу чоң ишеним дегенди билдирет. Ошол эле акча тараткандар 100-150 000 эле алды да. Анан азыр мындай ойлоп атабыз, анализ кылып, эгерде ошондо Замандаш акча тарата турган болсо 250-300 000 чейин алмак экен да. Бирок биз андайга барган жокпуз. Себеби Замандаштын жолу башка. Анан мына 2017 жылы президенттик шайлоодо эң активдүү катышты партия. Кудай кааласа 2016 жылдан бери ушу жаңы команда биз келдик да партияга октябрь айынан баштап. 2017 жылы президенттик шайлоодо аймактарды биз күчтөгөнгө жетиштик. Жакынкы күндөр эле, мына бир ай болуп калды. Кезектеги биздин курултай өттү. Курултайда эң чоң өзгөрүү болду, структуралык. Буга чейин Замандашта чоң бир көйгөй бар болчу да, бул тең төрагалык деп, же болбосо көп төрагалык башкаруу болчу. 2-ден 5-ке чейин төрагалар бар эле да. Анан бул жаман экен. Дүйнөлүк практикада дагы, анан Кыргызстандагы ала турган болсок 227 партия катталган бүгүн. Ошо 227-нин 4 гана партиясында тең төрагалык система иштейт экен. Калгандардын баарында бир эле төрагалык. Тең төрагалык эмнеге алып келет? Бул башаламандыкка, тартипсиздикке алып келет экен. Анан бир маселе болсо, аны ушу 2-ден 5 төрагага чейин тартышат экен да. Анан эки кошкордун башы бир кызанда кайнабай, Бизде 2 эмес 5 кошкор болуп кетип атты да. Анан айтор ушул анализдердин негизинде тең төрагалык болбойт экен деп, анан бир төрагалыкка өттүк. Мына жакын курултайда жалпы аймактардан делегаттар келип бир добуштан колдоп беришти. Мындан кийин Замандаш бир гана лидерлик, бир гана төрагалык башкаруу системасына өттү. Бул эмнени билдирет? Бул кийин парламенттик шайлоодо, кийинки саясий баягы күрөштөрдө Замандаш толук кандуу, күчтүү болуп барат, бир лидердин башында дегендей да. Андан тышкары мына лидерлик шайланды. Кудайым буйрса азыр абдан чоң максаттар коюлду. Жалпысынан партиянын ичинде чоң структуралык өзгөрүүлөр жүрдү. 5 жылдан бери эч ким кыла албай аткан. Кудай кааласа ушу жаңы команда келип, ушуну аткара алдык. Кийинки максат эмне? Бул кийинки парламенттик шайлоо. Анан Замандаштын өзгөчөлүгү эмнеде? Башка партиялардан. Башка партиялар шайлоого 2 ай калганда
элдин алдына чыгат да. Биз азыр 2 жыл деп атабыз, 2 жылдын ичинде партияны дайындайлык деп. Биринчи элге программаны тааныштырыш керек. Экинчи партиянын ичиндеги адамдарды тааныштырыш керек. Мына азыр аймактарда баягы электен өткөрүп атабыз да. Эл өкүлү боло турган, чыныгы баягы мандатты тагынып, элдин мүдөөсүн аткара турган, ушу элге кызмат кыла турган улан азаматтарды биз азыр териштирип атабыз. Анан баягы иргелип келип, анан Кудай кааласа тизме түзүлөт. Анан ошолорду окутуш керек да. Партиялардын негизги проблемасы эмнеде? Маселеси бул парламентте отурган депутаттардын көбү тилекке каршы мыйзам менен иштеп көргөн эмес да. Анан биз ошон үчүн айтып атабыз да, эл өкүлү боло турганды, депутат боло турганды азыртадан дайындаш керек. Депутат деген ким, максат эмне, милдет эмне, укуктары кандай. Андан кийин аткаруу бийлигине бара тургандар бар да. Министр болсоң, анын укуктары, милдеттери кандай болуш керек? Деги эле мамлекеттик түзүм деген эмне? Анан партиянын түзүмү кандай болуш керек? Партия кандай калыптаныш керек? Анан партиянын идеологиясына сугарыш керек да адамдарды. Мына ошол ыкмага өттүк. Кудай кааласа дагы бир чоң жаңылык болду. Тилекке каршы бир 3-4 жыл мурун, жылдан бери миграция жааты калып калган да. Анткени Замандаш бул мигранттардын курамынан чыккан партия да. Мына биз Орусияга барып келдик, жакынкы күндөрү Турцияга барабыз, андан кийин Казакстанга, анан Европага аттанган атабыз. Сырттагы биздин ошо диаспоралар менен күчтөндүрүп кайра жандандырып атабыз да. Жалпысынан алганда Замандаштын алкагында, ушу партиянын ассоциациянын алкагында дүйнөдөгү 90% десем жаңылышпайм, эң биринчилерден түзгөн да Замандаш. Диаспоралар түзүлгөн да. Ошо баштарын бириктирген. Эми ошону кайра күчтөндүрүп, бир чоң идеяны алып чыгалы деп атабыз. Ал кандай? Ошо партия ассоциациянын алкагында дүйнөдөгү кыргыз диаспоралардын башын бириктирип, анан бөлүнүп жарылбастан бир жалпы Кыргызстандын конгресси кылып чыгаралы деп атабыз. Дүйнөлүк конгресс. Анткени мисалы Москваны эле алсак, Москва шаарында эле 24 диаспора бар. 64 уюм бар, бир нече фонддор бар. Анан чачыранда да Москвада бир чоң иш-чара өтө турган болсо, кыргыздардын атынан ким чыгат десе, уюмдардын төрагалары көп чыгып кетет. Ошон үчүн дүйнөлүк бир масштабта бир конференциялар, жыйындар, бир маселелер болсо, бир эле адамды чыгарып тургандай. Өкүл катары. Анан бул сөзсүз түрдө президенттин алдында болуш керек деп атабыз. Себеби 1,5 миллион сырттагы мигранттар болуп атпайбы? Ошого конституциялык укугу бар президенттин. Жана ал милдеттүү ошо мигранттардын баарын тескеп турганга. Ошол партиянын жакында эле ошо съезди болуп өтүп атасыз. Саясий курам өзгөрдүбү же ошол эле боюнча калдыбы? Албетте өзгөрдү. Партиянын толугу менен структурасы өзгөрдү. Айтор ушу тең төрагалык жоюлуп төрагалык келгенден кийин төрага шайланды. Андан кийин мурунку эскирип калган термин бар, аппарат деген. Ошол аппарат алынды дагы секретариатка өттүк. Аймактарда комитеттер мына бүгүн күтүп атат. Комитеттерге Кудай кааласа 1-2 айдын ичинде кыдырабыз. Ар бир жерде комитеттер жаңы шайланат. Жалпысынан жалпы борбордук секретариат толугу менен жаңы команда келди. Командага кимдерди алдык? Бул билимдүү, айтор ушу сыртта да, ичте да окуп, анан тажрыйба алган балдар да. Мына ошолор иштеп атат. Анан ушу секретариаттын башчысы болуп 9 жылдан бери ушу Замандаштын жүгүн көтөрүп келаткан Шамиев Рыскел Ишембаевич өзү шайланды. Жалпы ушу курултайдан да бекитип алдык. Ишембаевичтин тажрыйбасы абдан чоң. Кандай гана саясий күрөш болбосун, ушу аппаратты жетектеп келген да. Кудай кааласа азыр курамыбыз толугу менен жаңырды. Анда бизде сөз кезеги сиздер, Рыскелди мырза, мына ушул жоопкерчиликтүү партиянын бир жууптуу кызматын мойнуңузга алгандан кийин ушул бүгүнкү күндө партиянын ишмердүүлүгү, алардын мүчөсү, курамы негизги эле ошол партиянын тамырынын негизи бүгүн эмнеде? Ошол жөнүндө коомчулукка айтып берсеңиз. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирип кетет элем. Башынан айта кетсем, биздин төрагабыз айткандай, 9 жылдык, 10 жылдык тарыхында 9 жылдан бери партиянын арасында катышып, партиянын түзүмүндө эсептей кетсек 28 тең төрага өтүптүр. Кемчиликтердин баары мен ошо тең төрагалардан деп күнөөлөп да кетсем болот. Анткени ар бир маселеде жетекчиликтен болот. Жетекчи кандай багыт берсе, ошо багыт менен иштечүбүз. 2013-төн 14-кө чейин мында аппарат жетекчиси болдум. 14-15-ке чейин шайлоо учурунда башка адамдар аппарат жетекчиси болуп иштеп калды эле. Бирок бизде бир чоң аймактык комитет деген байланыш жок болуп кеткен да.
ошо бирден бир 15-жылдагы шайлоодогу кемчиликтерибиздин бири деп айтсам жаңылбайм. Анткени шайлоодо эл менен иштешибиз керек, карапайым эл менен жүрүшүбүз керек эле. Бизде өйдө жактан чечим чыгарылып эле ошо жерден көрүп аралашып жүргөн мен киши катары айтып кетишим керек эле. Анткени аймакта партиялык мүчөлөрүбүздүн маалымат жетпегендигинен, программабызды толук түшүндүрө албагандыктан, кенен таркалагандыгынан, ошондой кемчиликтер кеткен. Кудайга шүгүр, мына жакынкы күндөрү жаңы съездибиз болуп, съездибизге төрагабызды шайлап алдык. 10 жылда тарыхында бир чоң жаңы өзгөрүү деп ойлойм. Анткени жаңылануу болуп келгенбиз. Кудай буюрса абдан жакшы партиянын мүчөлөрүнүн атынан жакшы каалоо тилектер келип атат. Ушундай болуш керек эле, өзгөрүшүбүз керек эле. Беш ажыдар болуп, кайсы багытка иштээрибизди билбей келдик эле деп, мына биз аппараттын бирден бир максаты жергиликтүү аймакта убактылуу временный партийный ячейка деп коет. Ошоктан бери мен түз иштешебиз, түз ошолор менен кабарлашып турабыз. Кыргызстанда бир 14.327 партиялык мүчөбүз бар. Кудайга шүгүр. Бишкектин 4 бурчунан, Бишкектин дейм, Кыргызстандын 4 бурчунан, Илейлектен баштап Батбашы, Кара Булак, Аксыга чейин. Бунун баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бу замандаштын уникалдуулугу, замандаштын бир орду. Ар бир жерде аймакта замандаштын үнү чыгып турган, күйүп турган биздин партиялык мүчөлөрүбүз бар да. Ошон үчүн партия эч качан мындай өсөт алдыга келечектеги партия деп айтсам жаңылбайм. Анткени 9 жылдык тарыхында замандаш эмнени гана көрбөдү, кандайгы саясий эмелерге катыштык, бирок биздин элдин укуругу, элдин үнү, элдин карапайым эл жактырган үчүн, элдик партия болгон үчүн ушу күнгө чейин сакталып келдик десек мен жаңылбайм. Канча ажырым болгонуна карабай, бир учурда ушул Замандаш партиясы мигранттар менен иштегендигине байланыштуу. Ошол биздин чет жакта жүргөн жарандарыбыздан бул болуп келген нерсе муну болбойт деп дагы айта албайбыз. Жанагы жүк 200гө келгенине абдан чоң жардамдарды берчи деп айтылат. Бүгүнкү күндө ошо улантылуудабы же убактылуу партия коомдон четтеп калганына байланыштуу ал иш аткарылбай калдыбы? Мүмкүн болсо жүк 200 боюнча туура айтасыз, буга чейин Замандаш эң биринчилерден болуп ошо Раматылык Муктар Сүйүнөлүевич өзү алып келген, өз мойнуна менен. Анан өзүнүн каражатын алып келген, кийин ассоциациянан партия алып келип атты да. Бирок тилекке каршы мындай маселе бар экен, бир адам, бир уюм же партия бардыгына жетишпейт экен. Биринчиден каражат да жетпейт, күч да жетпейт. Ошондуктан биз мына Орусияга барганда азыр маселени көтөрүп атабыз. Жакынкы күндөрү Россиядан чоң делегация келет, ушу мигранттардан. Биз айтып атабыз, муну бир партияга байлабайбыз. Бүт ушу диаспоралар, фонддордун өкүлдөрү келгиле деп атабыз. Анын ичинде жана Россияда баатыр болгон Марат Исаев деген жигитибиз келет. Анан ал жерде мындай маселе, жүк 200 боюнча мисалы 2017-жылы 400гө жакын сөөк келиптир Кыргызстанга. Бирок тилекке каршы өкмөт тарабынан 57-сине гана компенсация төлөнүптүр, 50 000 сомдон. 50 000 сом деген эмне? Бул эч нерсеге жетпейт. Сөөктү мен ушу көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун. Каза болгон жаран, мисалы Москвада болсо, ал моргко келгенде аны бальзамировать этет, соет, бальзамировать этет, өзүнчө аны тоңдурат, жолдун алыстыгына ылайык. Анан гроб жазылат, гробдун ичине оцинкованный дагы жыттанбаш үчүн ага салынат. Анан ошол моргтон аэропортко чейин алып келиш керек, анан атайы кызмат алып келет. Жөн машина салбайт. Анан аэропорттон өзүнчө төлөмдөр менен, текшерүү менен бияка учурулуп келет. Анан Манастын аэропортунан каза болгон жарандын ушу жерине жеткирилет. Мунун баардыгы бир орто эсеп менен 100 000 сом кетет экен. Анан биз азыр президенттин деңгээлине көтөрүп атабыз. Маселени жакында ошо кайрылуу болот. Ушу жүк 200 боюнча жана миграциялык кызматтын атайын бөлүмү бар. Мына ошол жерге компенсацияны 100 000гө көтөрүп бергиле деп. Жалпысынан ушу фонд түзөлүп, миграциялык фонд, ошого 18-жылга бир 10 миллион сомду чегерели деп атабыз да, мамлекеттик бюджеттен. Мисалы Америкада каза болгон 4000ден 5000 доллар, 10 000 долларга чейин жетет сөөктү алып келиш. Анан муну диаспоралар өзүлөрү чогултуп атпайбы, соцсеттерге чыгып алып. Муну деген бир эле максатта кылалы деп атабыз. Биздин мекендештердин сөөгү өз мекенине көмүлсүн деген максат. Муну ушу Раматылык Муктар Сүйүнөлүевич көтөрүп кеткен. Анан маселен биз билип эле турабыз, өкмөт айтат акча жок деп.
Биз анын баарын далилдеп беребиз, акча бар экен. Ошол эле мисалы Айыл чарба министрлиги 5200 кызматкери менен 17-жылы ички дүң продукция ВВПнын 13 гана пайызын түзүптүр. Жалпы бюджети 1 миллиард 300 миллион сом болгон экен. Биз айтып атабыз, анан министрдин автоунаасын ремонттогонго 800 миң сом бөлүнүптүр. Эми элестетсеңиз, ошол эле министрдин бир машинасына кеткен чыгымды 1 миллион сомду миграциялык фондко салып койсок, 1 миллионго 10 сөөгү мекендешин сөөгүн мекенин алып келет экенбиз. Биз айтып атабыз да, ошондой туура эмес сарпталган каражаттарды үнөмдөйлү дагы ушу бюджетке, фондко салалы депчи. Бул жүк 200 боюнча ушундай маселе бар. Анан жүк 200-дү дайым эле бюджетке күчтөнтпөй, баягы жеңилдетиш үчүн чыгып аткан мигранттардын ден соолугун, алардын жашоосун камсыздандыруу керек деп атабыз да. Мына ошондо бара-бара келечекте ар бир чыгып аткан мигрант өзүн камсыздандырып, жүк 200 дагы ооруп калса дагы, келе албай калса да өзүлөрүн өзү камсыздап калат кийин келечекте. Бул боюнча чоң долбоор бар, Кудай кааласа жакында чыгат. Сөзүңүз аралжы, биздин ошол мигрант мекендештерибиз дагы бир абдан орчундуу көйгөй бар. Бул алардын эгер тагдыры бир татаал нерсеге туш болуп калса, эч жака кайрыла албайт. Буга бир мисал, ошол жерде көп учурда эс үчүн жоготуп койгон жараныбыз аты жөнүн билбейт, ким кайдан келгенин билбейт, бирок көрүп турасың, ал кыргыз, ал кайда кайрылаарын билбейт. Экинчиден, күйөөсүнөн жабыркаган аялдар, алар кайда качаарын билбей, ошол бир жерде кордук көрүп, же болбосо көп учурда бир качып жүрүп, бир каза таап калган учурлар бар. Ошондой эле бул жактан биздин бир жана кичинекей жашы жете элек кызыбыздын тайэжеси алып барып, ал тайэжесинен кордук көрүп, көчөдө жүрүп, анын дагы сөөгү табылды. Ошол сыяктуу нерселерге, мисалы үчүн ар бир жерге бир фонд ачыппы, же болбосо бир атайын пункт ачыппы, ошондой учурда келип кайрылып, укук коргоо органдарына кайрылып, ошол кишинин тагдырын маселесин чечүү дагы, мен ойлойм, алар кыргыздар болгондон кийин биздин милдетибиз алардын укугун коргоп берүү деп. Бул боюнча кандай көз карашыңыз бар? Учурдун талабы, сиз айткандай, мисалы ошол эле Орусияда бир 700 миңден ашык, расмий 750 миң деп берип атышат. 750 миң, бейрасмий 1 миллионго чейин биздин жарандар жүрөт да. 1 миллион жүргөн элдин ичинде абдан чоң көйгөйлөр бар. Анын үстүнө бөтөн жерде кандай кордук көрөт баарыбыз билебиз да. Анан тилекке каршы ар бир жерде жүргөн, биздин жарандар жүргөн жерге мамлекеттин өзүнүн күчү жетпейт экен, бюджет дагы жол эме камсыздай албайт да. Ошондуктан биз айтып атабыз, жанагы дүйнөлүк конгресс деп атпайбызбы? Ошонун алкагында ар бир жерде диаспоралар иштеп атат. Шаарларда, райондордо, жеке эле Россия эмес, башка мамлекеттерде дагы. Ошол диаспоралар, иштеп аткан диаспоралар менен мамлекеттик бийлик органдарды бириктириш керек болуп атат. Алардын ортосунда кызматташтык күчөтүш керек болуп атат да. Тилекке каршы миграциялык кызмат болсо, элчилик барган, анан кылган иштери эле баягы дежур деп атпайбызбы? Бул жаман сөз, бирок ошо өзүлөрү көнүп калган, иштеп, мурунтан бери иштеп жүргөн уюмдар менен иштешип атышат да. Ал эми активдүү иштегендер менен кызматташпай атышат. Мына ошолорду жакындатыш керек. Анан албетте бир маселе өтө оор. Мен айткандай, жанагы эгер миграциялык фонд түзсөк, жалпы акчаны салып ала турган болсок, биздин мигранттар ошо сырттан жана Фейсбукка кирип алып акча чогултпай калат эле да. Бирөө каза болду, же сиз айткандай бир маселе көтөрүлдү, дароо миграциялык фонд запас турат, ошол жерден алып эле кетирер. Миграциялык фондко биз диаспораларды байлайлы деп атабыз да, жана фонддорду байлайлы деп атабыз да. Ошол эле Самарада же болсо Екатеринбургда болсо, коомдук эле башталышта диаспоралык фонддор бир жабыркаган жаранды тапса, дароо фондко кайрылат. Эч кандай жанагындай волокитасы жок, бюрократия жок эле, дароо акча чегерилет да, анан жардам берилет. Мисалы, жүк 200 алып келиш үчүн мурун 16 кагаз толтурулчу. Бул өтө чоң машакат эле да. Азыр болсо жаңы жобонун негизинде 3 эле кагаз чогултулат. Мына ошонун негизинде эле баарын байлап иштетсек болот. Кийинки суроо сизге, Рыскелди мырза. Мисалы үчүн партияга канча жаштан канча жашка чейин активдүү жарандарды кабыл аласыңар? Же жалпы эле кандай болсо деле карыбы, жашпы, мектеп окуучусу, ушундай бир кабыл ала берүү жактары барбы? Дагы бир кошумча суроо берейин, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар партиянын мүчөсү боло алышабы? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Эми мыйзам боюнча 18ден 65 жашка чейин партия мүчөсү болгонго бизде уставда да жазылган, боло алат. Мүмкүнчүлүгү чектелген да боло алат партиянын мүчөсү болуп. Бизде партиядан бир башыбызда келе жаткан тазалыкты кармайбыз. Коррупциялык иштерге катышкан
чиновник типи дегенде бизде андай маселе жок, ачыгын айтканда. Таза, түптүүлүгү элге, карапайым элибизге, эл журтубузга зыян тийген адам партиянын мүчөсү боло албайт. Акчасы барбы жокпу айырмасы жок, Жок, кедейби байбы айырмасы жок. Андан кийин суроом сизге, Жеңиш мырза, силер саясий партия болгондон кийин бүгүнкү биздин саясаттан кабардар болсоңор керек. Биз бүгүн бир өткөл мезгилде башыбыздан өткөрүп жатабыз. Экс-президентти узаттык, жаңы президентти кабыл алдык. Башка мамлекеттерде жаңы президент келгенден кийин эң көп болсо бир 2 айдын аралыгында эле бардык ордордуна туруп, бардык ишкерлер өз кызматын жасап, ошол жаңы президенттин багыты менен кошо аккан учур абдан көп экен дагы. Ал эми биздикинде мына бир топ мезгил өтсө дагы бүгүнкү күндө талаш тартыш, пикир келишпестиктер абдан көп болуп жатат. Биз ачык эле айтышыбыз керек, экс-президент менен жаңы жонун ортосунда эки тарапка бөлүнүп калдык. Силер саясий партия болгондон кийин бүгүнкү күндө кайсы президенттин саясатын колдой аласыздар? Бурчка такай турган суроо бердиңиз. Негизи шайлоодо биз сооронбай Шаришти жалпы мамлекеттин келечеги үчүн деп колдоп чыкканбыз да, жалпы Жалпы Атырмак партия менен. Эми азыр туура баамдап атабыз, бул боюнча партия өзүн дагы көптөгөн жерлерде заявление кылганбыз. Негизи жаңы маданият калыптаныш керек эле. Тилекке каршы бул кичине бизге жаатыраак болуп атат да. Баягы экс-президент атпайбызбы, эми кеткенден кийин а киши толугу менен бошотуп бериш керек эле да. Анан тилекке каршы азыр тиреш эмнеден башталды? Бул кадрлык маселелерден, ошо адамдарды ордоруна коюудан башталды. Эң алгач эле бул жана Фарид Ниязовдун аппарат жетекчилигине кеткенден башталды да маселе. Анан Мискинбаевдин форумга чыгып алып кыйкыргандан башталды. Мына ушунун баары эле ушул бир сырттагы эле ушу ичиндеги өзлөрүнүн топтору эки адамды кагыштырып койду да тилекке каршы. Анан азыр эми ордоруна келатат. Мына тийиштүү президентке тийиштүү өзүнүн квотасына, конституцияга укугун колдонуп өзүнүн квотасына ылайык башкы прокуратураны, УКМКнын жетекчиликтерин алмаштырбадыбы? Албады. Эми жаңы адамдарды койсо, анан өкмөт. Эми өкмөт болсо, бул жогорку кеңештин баягы жоопкерчилигинде экен. Мына жакында каралат, өкмөттүн отчету болот, же жактырылат, же жактырылбайт. Эми мен бир эле тилегим бар эле, бул бүгүнкү күндө кайталанып жатат, каралып жатат уже. Калыс сөзүм айткым келет да, ушу кандай гана жагдай болбосун, экс анан жаңы дебестен булар эми 95-жылдан бери дос болгон да. Бири-бирине мамилеси оңолсо экен деп тилек кылам да. Бир келишимге келип, Албетте, себеби мамлекетке аз стабилдүүлүк керек. Анан бирок кандай гана болбосун жаңы президент өзүнүн командасын топтойт да, ким болбосун. Мисалы биз деле замандашка жаңы жетекчилик келди, биз деле жаңыртып атабыз адамдарды. Анан иштебегендер болсо, аларды албетте жумуштан алыш керек. Эгерде кандай бир жоопко тартыла турган болсо, аларды сөзсүз түрдө камаш керек. Мына мен кош колдоп атабыз, биз жанагы Бишкек ТЭЦ боюнча биринчилерден болуп заявление кылганбыз. Депутаттык комиссия түзүлсүн, камала тургандар камалсын деп мындай так кесе айтканбыз да. Мына бүгүн көрүп атабыз анын жыйынтыгын. Бир эле тилек ушу эки адамдын таарынычы жалпы элди экиге бөлүп ийбеш керек. Бул жаңы келген президент өз курамын топтойт деген, бул деген дүйнөлүк тажрыйбадан келаткан нерсе. Андан кийинки суроом, бул мисалы үчүн бизде азыр фракциянын курамындагы партиялар, алар сөзсүз бир өзүнөн күчтүүрөөк партияга деген баш ийип турат. Ошонун курамында десек да жарашат да. Мисалы үчүн көп партиялар СДПКнын курамында. Алар СДПК кайсыл тарапка кагылса ошол жакка кагылат. Кээ бирлөр өнүгүүгө, дагы бирлөр бир болго. Көп партиялар ал кандай ырдаса ошого жараша бийлейт же өзү ырдайт. Ал эми Замандаш партиясы силердин келечектеги планыңар кандай? Бир партия менен журулушуп, ошолор менен кошо кеттесиңерби, же силер өзүнчө бир күчтүү партия болуп чыккыңар келеби? Абдан жакшы суроо бердиңиз, өзөктүү. Мен минтип айтат элем да, бир кичине оңдоп. Азыр парламентте башка фракциялар СДПКнын ичинде аларга баш ийүү менен эмес, бүт 6 фракция тең бир эле адамга баш ийип иштеп атат. Буга чейин иштеп келген бул президентке. Аны биз ачык айталы. СДПК мурункудай күчүндө эмес. СДПК мурункудай чоң фракция эмес. Анан бул эмнени билдирет? Бул ошо парламенттин көз карандылыгынан жоготкондугун билдирет да. Башка айтканда, парламентке келген ошо 6-союздун депутаттары бардыгы көз каранды болуп калды да. Башкы прокурорду 105 депутат добушу менен мактап жактап алып келишти эле, бир мурунку президенттин сунушу менен, жаңы президенттин сунушу менен жамандап атып турганда 105 депутат эле кайра добуш берип алып койбодубу?
Бул эмнени билдирет? Бул ушу парламенттин өзүнүн баягы ою да позициясы жок дегенди билдирет да, тилекке каршы. Жеке пикири жок, Да, ал эми замандаш боюнча муну келечек көргөзөт, бирок биз ар дайым айтып келатабыз, чоң саясий күчтөр менен биригүүгө ар дайым даярбыз. Эгерде ошо биригүү максаты бир гана мамлекеттин келечеги үчүн болсо, бүгүн сүйлөшүүлөр жүрүп атат, жакын арада билинет. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда акыркы учурда бир жаман салтка, адатка айланып калды. Бул 6 жылдын ичинде дагы бекемделди десем болот. Мисалы үчүн бир министр кызматтан кетсе, сөзсүз бир партиянын өкүлү келип отуруш керек. Бөлүп алышкан. Жанагы Кыргызда устуканды бөлүп алабыз го. Жамбаш башконоктуку, баш болгоноктуку, жото жилик тигиники деген сыяктуу эле биздеги Кыргызстанда болгон эң бир мындай чечүүчү кадрларды бүгүнкү күндө партиялар бөлүп алган. Эгерде бүгүнкү күндө биздин өкмөткө ишенбичүлүк көрсөтүп, өкмөт тараса, анда кадрлардын орду бошойт да, мүмкүн жаңылануу болот. Ошондо эмне үчүн замандаш партиясынын бир билимдүү жаштары болсо барып ошол жерге турбайт? Эң туура айтып атабыз, биз сунуш кылабыз, албетте бул боюнча сүйлөшүү жүрүп атат, тийиштүү биздин кадрлык резерв бар, азыр даяр адистерибиз бар, алар сунуштайбыз. Эми дагы бир көйгөйлүү маселени көтөрүп кеттиңиз да. Парламенттик башкаруу дегенибиз менен ошо өкмөттү жалпы аткаруу бийлигин парламенттин колуна берип койдук да. Ана жерде 6 фракция азыр бөлүнүп устуканда болгон. Ошол эле 12 министрликти, 22 агентство ведомстволорду, 3 фондду дей койчу бардыгын. Анан жада калса булар аймактарды бөлүп алганда ким губернаторду коет, ким акимди коет, ким мэрди коет, кимдин квотасына тийиштүү деп. Ушунун айынан биз өнүкпөй келатабыз да. Бирок 16-жылы муну эскерип турушубуз керек. 16-жылы декабрда баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген экс-президенттин сунушу менен. Анан а жерде премьер-министрдин укугун көбөйткөнбүз. Премьер-министр азыр акимдер да, министрлер да ала алат, дайындай алат. Демек бүгүн премьер-министр күчтүү болуш керек. Ал өзү каалаган команданы алып келип, өзү каалаган адам менен иштеше алат. Бирок андайды биз көрө албай атабыз. Эмнеге? Анткени мен башынан айтылгандай эле, жалпы парламент ошо президентке көз каранды. Жалпы мында парламенттин ичинен биринсерин эле депутаттар бар, өз оюн так айта алган, тилекке каршы. Мына ошо качан өкмөт туура иштейт, качан парламент күчтүү иштейт, качан парламентке чында элдик партиялар келгенде, качан парламентке капчыктуу эмес элдин кадырына сиңген адамдар келгенде, мына ошондо чын элдин мүдөөсүн көтөргөндө алар өкмөттү курап берет. Өкмөттү биз көрүп атабыз да, сиз айткандай бүгүн бир экономика министрлигине футболистти деле коюп койсоң иштей берет. Анткени артында партия турат, коргоп турат. Ошол эле эптеп эле партиянын мүчөсү болсо болот. Албетте, ошол эле жана айыл чарба министрлиги министри автоунаасын 800 000 сомго жана ремонттогондо, парламентте көтөргөндө ошо фракциянын атынан лидери чыгып коргободубу? Бул биздин министр тийбей келе дегендей. Ушундай көйгөйлөр. Ушундай көрүнүштөр болуп жатат, Андан кийинки суроо сизге, Рыскелдин мырза, мына ушул партиянын мүчөлөрү менен иш алып барууда гендерлик теңдик силерде кандай? Аялдарда барбы мүчөңөрдө? Эгерде ушундай бир иштей ала турган, билими бар, лидерлик касиети бар аялдар болсо, аларды жылдырасыңарбы, же силердин аялсың, бизде эркектер болуш керек деген маселе көп. Анткени мен угушумча ошо партияда көбүнчө лидерлик тарапта силерде аялдар көрүнбөйт. Жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден, могу съезд өткөндөн кийин партиянын структурасында түзүлүшүнө өзгөртүүлөр киргизди көп. Аялдар комитети деген бар. Абдан аралыктуу иштерди алып барып атышат азыр ушул күндө. Тың айымдарыбыз бар. Айымдар менен иштерди алып барып атышат. Бизде именно саясий кеңешибизде 30% деген аялдардын пайызы колдонулат. Бул эми мындай да, бул саясий партия болгондон кийин биздин айымдарыбыз өзүн көрсөтүш керек. Жаңы команда болгондон кийин жаңы өзүнүн саясий аренада өзүн көрсөтүш керек. Бул мындай жөнөкөй эле нерсе деп айтсам. Теңдик болот, гендерлик теңдик. Замандаштын өзгөчөлүгү бир да партияда жок болуш керек. Жана аялдардын комитети, женский комитет деген. Замандашта аялдардын комитети бар, анан жаштар канаты деп коет эмеспи? Мына коомчулук азыр билди, ал жөнүндө аялдар комитети силерде атайын өзүнчө. Жаштар канаты деп коет эмеспи? Биз жаштар канаты дегенди жоюп салдык. Себеби жаштар канаты партияларда футболкаларын, кепкаларын кийип алып жанагы мусор чолуп жүрүшөт да. Кайчан көрбөсүң субботникте жүрүшөт. Биз азыр жаштардын комитети деп атабыз, аялдардын комитети деп атабыз. Мына жаштар комитети жогорку кеңешке жакында эле мыйзам сунушташты, каарылар боюнча. Анан мыйзам азыр жогорку кеңештин уже коомдук угууда процессте кирди да.
Кудай кааласа бул өтүп калса, бул ошо замандаштын жаштары кылган мыйзам болуп чыгат. Анан биз айтып атабыз да, партия деген бул эмне? Бул саясий уюм болгондон кийин анын курамындагы жаштар курал болбош керек. Ал ошо мыйзамдар менен иштеш керек, сунуштарды кылыш керек деп. Ал эми аялдар комитети бүгүн жакшы иштеп атат. Курамыбызда абдан жакшы активдүү иштеп жүргөн, коомдук иштерге аралашып жүргөн айымдарыбыз бар. Эми Кудай кааласа алар келет. Анда эмесе, мырзалар, ишиңиздерге ийгилик, абдан жакшы маселе экен. Биз да каалар элек келечекте ушу Замандаш партиясы биздин мамлекетке, биздин өлкөгө бир абдан жакшы нерселерди алып келген партиялардын бири болсо экен деп. Рахмат. Дагы бир жолу рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов жана секретариат борборунун жетекчиси Рыскелди Шамиев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.